Саламатсыздар бардыктуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда саякат түрмөгө. Бүгүнкү сапарыбыз дүйнөдөгү эң жалгыз үйгө болмокчу. Исландияда Эдлидай аралында жашыл мекиндиктердин, көк деңиз бетинин жана аскалуу аскалардын фонунда жалгыз үй агарып көрүнүп турат. Ал магнит сыяктуу саякатчыларды жана ошондой эле интернет колдонуучуларды өзүнө тартат. Цивилизациядан өтө алыс болгондуктан бул үйдүн тегерегинде уламыштар жана ушак айын кептер тарайт. Кээ бирөөлөр бул үй менен арал зомби апокалипсиси болгондо бул жакка көчүүнү пландаган эксцентрик миллионердики дешет. Кимдир бирөө анын ээси популярдуу жана кем эмес эксцентрик исландиялык ырчы Бьорк дешет. Исландиянын түштүгүндөгү Вест Маннайейжар архипелагындагы 3-чү чоң арал болгон Эллидай аралы дайыма жансыз болгон эмес. Бир нече кылымдар бою бул жерде 5 үй бүлө жашаган. Алар үй чарбасы менен алектенишкен жана калканчтарга, башкача айтканда деңиз канаттууларынын бир түрүнө мергенчилик кылышкан. Бирок 1930-жылдары аралдын акыркы тургундары материкке көчүп кетишкен. Ал жерде балык уулоо жана мал чарбачылыгы менен алектөнүү бир топ жеңил жана киришелүү болгон. Бирок Эдлидай аралы Паффингке аңчылык кылууга эң ылайыктуу болгон. Ошондуктан 1950-жылдары ага мергенчилер бирикмеси тарабынан баягы эле эңги үй курулган. Айтмакчы бул Бол деп аталган. Ассоциациянын мүчөлөрү бул жерге жайкысын мергенчилик маалында жазында жумуртка алуу үчүн келишет. Эдлидай аралына корук статусу берилген. Анткени ал жерде адамдардын жоктугунан ар кандай канаттуулар жыш отурукташкан. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен биргеликте Исландиянын Эдлидай аралында жайгашкан жалгыз үйгө саякаттап келдик. Кезектеги саякаттан көрүшкөнчө аман туруңуздар.